Assalamu alaikum, урматтуу Талас Жанаман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн 31 март. Чөп базарга келдим, баларын билип коелу. Жер көптөп. Чөптөрдүн баазы арзандады болуш керек, чогуу көрөбүз анда. Байкелер, assalamu alaikum. Канча болот экен чөптөр? 500 ылдый болуп отур. Сиздики эмеспи? Чөп канча чөп? Алейкум. Ия. Түшпөдүбү дагы деле? Болушу 500бү? 550 чейин чыгып кетти. Аны чөп, жашыл чөп деле чыгып калды, эмне түшпөй атат баазы? Ия. Чөп жок болуп атабы? Onlar арзандады десе, дагы деле түшпөп тур го. Но кимдики экен я? 550бі? Ой, өткен базарға қарағанда көтеріліп кеткен ғой. Ол малдарға 450 сомнан чөптөр бар болду, албай калды. 450 чөп жоқ қазір, Тока 500-550. Сатылып кетти, албай калды. Нолар қанша деп отыр, нолар? Есі кім? 480 сом. 480. Эмне айырмасы бар бұл? Доставкасы менен. Бул эми ар кандай да, аралашып кеткен жапай чөптөр бар экен, э? Матрак сатат. Слабыйраак чөбүн ылдыйраак сатат. Эми эмкаларда түшүп калса керек буюрса. Фермерлерге кыйын болуп атат, мал баккандарга кыйын болот туугандар. Мына кыскасы. Адамдар келип каргап да кетишип атат. Ким көтөрөт буну өзүнө? Айтып койчу, эл түшүнбөй атат, эл силерден көрүп атат да. Бизден эч айырмасы жок. Биз кеч мурдагы эле 20 сом, 30 сомду көрөбүз да биз. Өзүңөрдүн положенный 20-30 сомуңар бар. 100 сом болобу, 500 сом болобу бизге айырмасы. Айырмасы жок. Өзүңөрдүн тиякта дыйкандардан биз кыммат алсак, кымматыраак сатабыз. Ба кармап туруп анан өйдө сатпайсыңар, э? Кошуп. Ошон тура ошондой түшүнүк болот атпайбы? Ошондой түшүнүк болуп атат. Ошону арзан алып эле 100 сом кошуп атсыңар үстүнө деп. Ошон туугандар, мен дагы баса белгиле айтып коет элем. Негизи бул алып сатарлар көтөргөн жок негизинде. Булар өздөрүн көрө турган маржасын бар, ушул жерде чөп бар болуп атат да. Буларда күнөө жок туугандар. Тура түшүнүңүздөр. Булар болгон айылдардан кыдырып, канча сомго алса, ошо өздөрүнүн маржасын 30 сом кошуп сатасыңар, туурабы? Ошон тура түшүнөлү, буларда расходу бар, запчасть бар, машинага. Тура монча убакытты коротуп, элге коюп берип атасыңар, туурабы? Буларда кеп жок. Кыскасы туугандар, бир жума чыдаса, Кудай буюрса чөптөр түшөт деген үмүттөбүз. Шудан пайдаланып айтып коелу туугандар, ушул жерде чөп базарынын жанында бизде 3 участок бар, сатыкка катары менен. Участок издеп жүргөндөр чалыңыздар, баасы 900 миңден 6 сотуктан. Мынакей, караңыздар, чөп базарынын эле маңдайында, түндүк тарабында 3 участок бар катары менен.